Бұл сүйүү баянын көргөндө, бұл каармандар чындыгында эле жашоосунда чогулду экен деп бизден алыс жүргөн көрөрмандар суроо салышы ыктымал. Албетте сиздерге жооп берүүчү убакыт келди. Мына ушул "Сен мен үчүн оригиналсың" деген ыр ушул жуп үчүн жаралгандай эмнегедир. Кубаныч мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул клиптин көркүн ачкан клип каармандары, бири актер, бири актриса, жөн актриса эмес, азыркы учурдагы мыкты актриса айымдын актриса мырзанын кызы бизде Нуркул жана ошондой Мадалена, кош келипсиздер. Саламатсыздарбы, кандайсыңар? Кубанычтабыз. Биз дагы кубанычтабыз. Клипте мындай өзүңүздөрдү сахнадан тышкары карап отурган кандай экен? Сонун мындай толкунданып кетет экенсиң. Мындай болбоду беле деп дагы. Эске салып, сонун экен. Жакшы. Мадалена, кош келипсиз студиябызга. Саламатсызбы? Саламатчылык. Үй бүлөлүк жашоо кандай? Жагып атабы? Канча убакыт болуп калды? Кудай буйрса 3 ай 9 күн болду. 9 күнгө чейин. Күнгө чейин азыр. Саат канча болду деп койбойсузбу? 3 ай 9 күн, канча саат болду деп. Жакшы. 3 ай болду. Кудайга шүгүр сонун болуп атат. Экөөбүзгө тең эле жагат. Мага эле жагат, сага жагат атабы? Ооба, жакты. Жакшы. Негизи эле баягы экөөңүздөр тең чыгармачыл инсансыздар. Анан баягы эки кочкордун башы бир казанда кантип кайнап атат же Мадалена акылдуулук кылып кичине баягы тизгенди тартып чу дебей артта туруп атат окшойт деп ойлоп атам. Жакшы. Мадалена азырынча унчукпай эле. Азырынча, Азырынча. Колдоп эле атат. Иште деп эле. Жакшы эле түшүнүп атат окшойт. Жакшы. Ардактуу көрөрманым, Нуркул мырза жөнүндө айта турган болсок, 50-кварталда сценарист катары эмгектенет. Мисалы, бул учурга чейин Таксист Кайрат тасмасында чогуу таанышып, мына ошол күннөрдүн тарта махабатыңыздар уланып кеткен. Эфирден тышкары айтып калды. Таксист Кайраттын сценарийин мына ушул менин сүйүктүүмдү жар кылыш үчүн жазылган деп. Чын элеби ошол же тамашалаппы? Жок, негизи чын эле. Идея ошондой болчу негизи. Ага чейин сиз тартылган Шеринеде келген да. Ооба. Анан ошондо көрүп калып, анан чогуу бир нерсе аткарышыбыз керек, ошондо меники болот деген ой болгон. Сценарий жазып жүрүп, анан кийин как раз Алтынбек Байкелер, Казакбаев ушулар болуп сүйлөшүп тартабыз деп макул болуп, анан ушундай болуп кетти. Жакшы. Эң сонун анан буйруса биздин Мадалена дагы өтө таланттуу актриса экендигин байкап келебиз. Анан айттыңыз эле кичине болсо дагы тизгенен тыйып турам депчи. Ошондой болуп атабы, кичине эшекка чыкпай, кинолорго тартылбай эле окшойсуз азыркы учурда. Ооба, тартылбай элем, бирок андай болбой эле. Андай болбой эле? Жок. Акырын оңдоп алабыз дейбиз. Ылайыктуу өзүнө жаккан жакшы бир сунуш түшпөй эле азырынча. Андай боло турган болсо мен колдоп коштоп эле жөнөтөм, өзүм жеткизип келем съемкасына. Карап отуруп, съемкасына кандай карап отуруп, карап. Чогуу тартылганга да сунуштар келип атат негизи. Анан арасынан эми жакшылап эме кылып атабыз. Карап, тандап, үй бүлө болгондон кийин жакшы эмеге түшөлү деп. Буйрса, сөзсүз чогуу көрөсүздөр. Жакшы, анан айтып коюшат эмеспи, азыркы жаштарда мен бутума турайын, андан кийин үйлөнөйүн деген сыяктуу көп нерселер бар го. Анан жаштыгыңыздарга карабастан мына ушул сүйүү жеңип кетти окшойт, махабат жеңип кетти окшойт. Анан азыркы жаштарга кандай деп айтат элеңиздер? Студент кезинде азыр эч нерсебиз жок да, жөн эле кантип үйлөнөбүз деген жаштарга мындай сиздерден кеңеш болобу? Эми 3 ай 9 күн жашасаңыздар деле. Айтчы сен, кана? Сен эле айта берчи. Мен ушул нерсеге мен башында эле айтчумун. Финансовый нерсе чечпеш керек деп ойлойм да. Ооба. Менде деле мисалы үчүн үйлөнүп аткан ачык, өзүңүз айтып атасызбы, ачык сон отуралы, сүйлөшүп отуралы депчи. Ооба. Колумда 150 000 сом бар болчу. Ошол менен эле үйдөгүлөргө ата-энеме апарып берип, монча сом бар, мени үйлөп коюңуздар депчи. Үйлөнгөн атам, мен сүйүктүмдү таптым деп. Ошентип эле барып эме кылгам, эч кандай бутка турайын, анан үй алып алайын, анан машина алып алайын, анан кийин бизнес ачып алайын дебей эле экөөбүз көп сүйлөшүп жүргөндө эле айтып берчүбүз. Давай баардыгына экөөбүз чогуу жетебиз депчи. Кудайга шүгүр, азыр ошого аракет кылып келип атабыз. Анан негизи адамыңыздарды, ошол адамыңыздарды тапсаңыздар, эч нерсени ойлонуп деле кереги жок го деп ойлойм да. Түшүнүп иш кылсаңыздар табыш керек, ошол инсанда. Эң негизгиси. Мадалена, сиз аябай мындай кыз кылыгын жасап, көп убакыт макул болбой, мынакей караңызчы, бүтүндөй сценарий жазыш үчүн бир тасманы сизге арнаптыр да. Мына ушул эрдигин бааладыңыз окшойт.
ооба Э? ооба аябай Тасмада аябай мындай берилип аткарган, аябай мындай шатырашатман кыз көрүнөсү, эфирде мындай тартынып атасызбы же эфир ушундай сүрүү бар бекен? жок тартынбай элем ушундай кыска жүрдү. Жакшы. Үйдө кандай кожоке? Мадаленанын кайсыл тамагын жакшы көрөсүз? Мадаленанын кургак кесме деген тамагы бар. Кургак кесме. Кургак кесме тиги көлдө жасайт менимче. Көлдө көбүнчө жасайт экен. Кургак кесме деген ошонусун жакшы көрөм. Бардык тамактарын эле жакшы көрөм. Главное мен жумуштан келгенде даяр болуп турса, эң соңунда ачып тургандачы сразу жеп алам. Жакшы. Эми кургак кесменин курамын айтып бериңиз. Эми элдин баардык кургак кесме жасап аракет кылат, бирок сиздики эмне өзгөчөлүгү бар? өзгөчөлүгү деле жок. Кадимкидей эле камыр, немеге буу кабышкан, анан курулган картошка болду. Ошону берип койсом эле жей берет окой. Оңой эле, ушундай эле. Жаза алмакпы? Жакшы. Анан баягы негизи эле тасма учурунда бир чогуу аткарып атканда кандай сезимдер пайда? Ошол учурда эле сезим пайда болду эле сизде? Нуркулдукуга түшүнүктүү, башында эле. Пайда болгон эмесмин эч нерсе. Ооба, даже байкаган эле эмесмин эч нерсе. Күндө келип кеткенде эле келип кетип жүрөрчүмүн. А Нуркул болсочу, өзүнүн туулган күнүндөчү саат 6-да съемка болчу да, саат 6-да келип алып кетип, ошентип жүрчү да. Аны деле байкап турмун да, андан кийин аны ойлонуп көрсөм, байкуш деп. Байкуш деп. Мен сүйүп калган турбайбы деп. Съемка деген саат 8-ге чогуш керек болсочу, эртерээк барчыбыз да, мен өзүм проектим болуп атса, эртерээк чогуу, эртерээк карап, саат 8-ге чогуш керек болсо, мен шаардын бул башында жашачумун, Маделена ак Ордодо жашачу. Те 5-те турмай, 5-те туруп жасанып, чачты минтип, макияж коюп да. даярданып алып, анан кийин 6-га Маделенанын үйүнө барам. Маделена жарым саат күттүрүп чыгат. Ошо съемкага барышым. Кечинде кайра жеткизмей. Жакшы, таксист жаныңызда болгон турбайбы көрсө? Жакшы. Ардактуу көрөрманым, эгерде мына ушул таттуу жубайларга сиздерде калуу тилек жөн гана жолбосо, өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, 39 21 83, 39 20 64 сандарын терип чыгыңыз. Байланыштуу номерлерди айта кеттим. Шаарыбыздын коду болсо 0312. Түз эфирден күтөбүз. Анан мына ушул кино тармагында азыркы учурда мисалы элдер кандай тасмага суусады деп ойлойсуз, Нуркул мырза? Менин оюмча азыр мындай драма, криминал дегендер жакшы башталды окшойт. Эми башталып атат окшойт. Анткени ушул убакка чейин көбүнчө эле чыгып аткан кинонун 80% комедия болуп атты да. Эми жакшы драмалар тартылып, эл көнө баштады окшойт. Эл өзү да ошого даяр болуп калды окшойт. Анткени мурдагыларда криминал, драмалар тартылганда көрүүчүлөр аз болуп аткандай сезилгенде, азыр жакшы болуп баштады да. Демек, ушу негизи эле киноиндустрия өнүгүп атат окшойт. Сонун келет. Аларга катары эле бизде негизи тасмага тартылуучу актерлор көп, бирок сценаристтер аз. Ошол себептерден бул баягы сиз канчалык шыктандыруу берсеңиз, Нуркул буйруса дагы таксист Кайрат, таксист дагы Нуркул деген сыяктуу. Эми экинчи таксист болбой калды го, таксист үйлөндү, эми үй бүлөлүү Кайратты жаратабыз го. Бизнесмен Кайратты. Бизнесменди Кайратты жаратабыз. Жакшы. Айта кетсеңиз, негизи бойдок жүргөн менен азыркы үй бүлөлүк жашоонун эмне айырмасы болуп атат? Аябай эле мындай айырмасы болуп атат. Полный. Ооба. Жашоом полный эле өзгөрүп кетти да. Билбейм даже. Мектептен эле башка жашоо келип калдым. Мектептен эле туруп эле башка жашоо келип калдым да. Сабакка күндө жеткиреби университетке? Жок. Өзүңүз эле кетип каласыз. Азыр жеткирбей калды, көрсө. Максатына жеткенден жеткирбей калат экен, мынакей. Жок, эме болот. График. Айтыңызчы Томусты. Мен 6-да вообще тура албайм. Маделена 6-да туруп чыгып кетет да сабагыначы. 6-да турушум кыйын, мен как минимум 9-дарда турам. Маделена, кайсыл жерде окуйсуз? Кайсыл факультет? Келечекте кайсы кесиптин ээси болосуз? Арабаевда окуйм, журналистикада. Журналистикада? О, мени эмнеге сүйлөбөйт десе, менин кесиптешим турбайсызбы журналистикада? Ошондон уялып атат окшойт. Аябай профессионал. Жок, уялбаңыз. Анткени башталат баары майдадан дейт да, байкабайт аны майдадан дейт. Ошол себептерден мына ушундай кичинекей кадамдардан улам. Анан сөзсүз эфир, сөзсүз кыялдар орундалат. Келечекте журналист алып баруучу болгуңуз келет?
ооба. Жакшы, биздин мына ушул азыркы учурда тартып аткан режиссерлорубуздун кулагына дагы күмүш сырга болсо керек, Негизи мен дагы журналистиканы бүткөм. Журналистиканы бүткөнсүз. Сиз бирок 3 журналист отурасыз. Жусупов санатында Кыргыз улуттук университетинде Кыргыз улуттук университетинде. Бирок журналистиканы сиз кино тармагына буруп кеткен экенсиз. Калем менен эле жазасыз, калем менен жаратасыз? Ооба, мен неме кино режиссер же ушундайга тапшыргым келген эмес. Ушул жакка жакын, эл менен байланыштуу, телевизордон көрүнүп турган бир нерсеге тапшыргым келген, ошон үчүн журналистикага тапшыргам. Эми аябай деле алыс нерсе эмес го дейм. Балким Кудай буйрса, кайра ушул жакка да келип калабызбы. Буйрса бардык нерсе мүмкүн. Анткени ар бир заман өзүнүн баатырларын баягы чыгуусун каалайт экен. Бардык нерсе убактылуу. Баягы биздин дагы жанып турган жылдызыбыз бир учурда жанбай калган учурда сиздер дагы убакыты келсеңиздер толугу менен ыктымал. Анан негизи эле мына ушул учурда бири-бириңиздерге эми 3 айдын ичинде мындай казан аяк кагышкан учур деле болгон жок болуш керек, Же болду? Казан бир эле жолу мындай бир аз кагылып кетти. Эле. Бир аз эле мындай жаап атканда эле кетти. Анан сразу жакшылап жаап койдук. Болбойт деп. Кагышпай эле коелу деп. Жакшы, азаматчылар, ардактуу телекөрүүчүм, биз түз эфирдебиз. Бардыгы түз эфирде жүрүп жатканын эсиңиздерге салалы. 39-21-83, 39-20-64 сандарын эсиңиздерге салып коелу. Азыр биз видео композицияга кезек беребиз. Азат Райымбердиевдин аткаруусунда Карагым чыгармасы, андан соң кайрадан көрүшөбүз. Сонун шоу долбоору түз эфирде, ардактуу көрөрманым, биздин катарыбызда толуктаңыздар. Биз сиздер менен баарлашууга ашыкпыз. Эфирден номерлерин буга чейин кайталап өттүм эле. Эгерде суроолор жөн гана калуу тилектер боло турган болсо, күтөбүз. Ал эми мына ушул клипти көрүп өткөндөй эле Эмиль мырза менен чогуу иштешесиз. Вайындарынын сценарийсин жазасыз, тасмаларына сценарий жазасыз. Кантип иштешип калгансыз 50-квартал менен? 50-кварталга киргениме 2 жыл болду окшойт. 2 жыл болуп калды. Эмиль Баки менен илгертен эле тамашабоодон тааныш болчубуз. Анан кийин ушинтип эле студия болуп өзүнчө иштеп баштаганда мен башка жакта иштеп калдым. Андан кийин Эмиль Бакиге айтып эле иштейин деп барып эле иштешип калганбыз. Азыр өзүңүз сунуштаган экенсиз. Ооба. Жакшы. Азыр Кудайга шүгүр, канча 2 жылдан бери толтура сценарий проекттерди иштедик. Жакшы. Бизде көрөрманыбыз бар экен. Эмне дейт болду экен? Мага да кызык. Алло, саламатсызбы, Кутман кеч? Алло, саламатсыздарбы? Атыңыз ким? Атым Жайнагүл, Оштардан жабатам. Үнүңүздү кичине өктөмүрөөк чыгарып алыңыз, Угуп атабы жакшы? Угулуп атат, айта бериңиз. Мен биринчи эле сонун шоуга ийгилик каалайм, аябай сонун передача. Рахмат. Ушул 2 жашка дагы бакыт каалайм. Мен дайыма интернетти көрүп жүргөндө ушул 2 жаш сонун болуп тиктоктор тартып жатат, анан кийин ушул эфирде дагы тартып, бизге дагы мастер-класс көрсөтүп, үйрөтүп койгонсуздарбы деп чагам. Рахмат. Чоң рахмат Жайнагүл айым, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. TikTok темасын козгоп өттүк, окшойт. Келиңиздер. TikToкту көбүнчө идеяны Мадалена берсе керек. Ооба, TikTokторду Мадалена менен жумушта отурганда жөнөтүп берет. Мону тартып койсок болот экен, мону тартып койсок болот экен деп видеолор жөнөтүп коет. Анан келип бошогондо баарын бир тартып коебуз. Азыр такыр тартпай эле калдык. Эмнеге? Убакыт жок болуп калат, Нуркул кеч келет. Нейин толтур идея бар да. Өзүм жалгыз тарта албайм деңиз. Өзүм жалгыз тарта албайм. Анда телефонуңуз жаныңызда болсо бир TikTok үйрөтпөйсүзбү? Мен да TikToктон алысмын. Мисалы TikTok тартыш үчүн тияктан дагы бир нерсемди чогултуп, бийимди 100 жолу кайталап кыйналып кетем ошол себептен. Биз деле ошондойбуз. Биз дагы ошо эме биле албайбыз, көздөң ачып айтканда биле албайбыз, анча биле албайбыз. Ошон үчүн жанагындай күлкүлүү кинодон отрывоктор болот го, ошондойлорду аткарып тартып. Азыр бир TikTok тартпайлы, кандай дейсиз? Кайсыл TikTok тартайын деп жүрдүңүз эле, телефонуңузду ачыңыз, көрөлү. Ошол TikToкту тартып, биз сонун шоу долбоорунан көрөрмандарга тартуулайлы, Азыркы замандын талабы ушул экен да көрсөчү. Азыр жанакы эмени эле кайра тартып коелубу? Ооба, тартып жүргөнүңөрдү эле тартып берели. Эмне айтып койгон жоксуң дегенде? Айтпадым беле силерге деген ошол эме болуп атат окшойт. Как раз ошо өзүмдүн үнүм, Байкуш деген жаңы тасма чыкты ошодон. Так. Ушул да.
Как раз эфирден сон болот экен анда, мынтип баары эле мынтип туруш керек экран сүрөт экен, биринчи карап турсаңыздар болот. Экранды кылдаттык менен атайын тряпка болбойт. Кийимдин этеги менен сүртүш керек. Же болбосо мындай. Артын мындай. Кылабыз дагы. Канаке? Кантип тартышат болот экен? Мен өзүм эле болом да. Деле кеттик, таймерди күйгүзөбүз, даярдан алгандан кийин. Сиздерге айтпадым беле. Качан айттың эле сен? Айткан эмес. Айткан эмес. Айтып койсоң болбой келет. Наки, биз дагы бир ушинтип эфирден TikTok тартып койдук. Сактап коюңуз, аны биз баракчабызга бөлүшүп коебуз. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбыздын суранычы боюнча деп. Ардактуу көрөрманым, 39 21 83 39 20 64 сандары сиздер үчүн кызматта. Шаарыбыздын коду 0 312 түз байланышка чыксаңыз болот. Негизи эле баягы TikToктон акча табат деп койдук го, сиз ошол деңгээлге жеттиңиздерби? Кантип акча тапса болот экен, эфир жасап, анан бири-бирине белек тартуулап деген система бар экен. Ошол жагын биз жакшы түшүнгөн жокпуз. TikToктон акча табуу деген жагын жакшы түшүнгөн жокпуз. Именно кандай батыл деп коет экен, түз эфир кылат экен. Ал жагын түшүнгөн жокпуз. Ага убакытта көбүрөөк кетет экен, если честно. Көбүрөөк отуруш керек экен, анан ал жагын түшүнгөн жокпуз. Бирок TikTokко чыгарып койгулачы деп реклама түшүп баштады. Биринчи жолу түштү окшойт. Бирок тартып киргизелекпиз, бирок ошо съемкасын даярдап атабыз да. Жарнама бар экен, TikTok аркылуу да уже жарнама кетип баштады. Биз Instagramдан көнүп калган эмеспизби? Ооба. TikTokко да уже бере башташтык. Жакшы, кой, мен да TikTok'умду эме көбөйтөйүн анда. Дегенче эле көрөрманыбыз бар экен. Түз эфирдегиде дагы да биз менен чогуу болсоңуз, анда келиңиз, эфирге кошулуңуз. Алло? Дегенче өчүп калды. Көрөрманым, мейли эфирге чыгаар астында сөзсүз бирдеңизди текшерип чыксаңыз болот. Бизди дагы чалган көрөрмандарыбыздын катары болсо, түз эфирден кабыл алганга даярбыз. Негизи эле мына ушундай эфирлерге барып жүрөсүз, бирок ал жазып алып алдын ала, алардын түрү башкача болуш керек. Түз эфирде алгач жолу. Чогуу түз эфирде, ооба, алгач жолу. Эмеде болот белек. 5-й каналда. Сүйлөшүп жүргөн кезде. Башка тасма боюнча. Текст кайра жаңы чыкканда башка бир каналга барып көргөнбүз. Анда да толкунданганбыз. Эме дейт. Суроо беретпи, экөөңөр сүйлөшөт окшойсуңар, же сүйлөшпөйсүңөр десем, мен туруп, сүйлөшпөйбүз деп айтабыз деп коёмун. Анда үйдөгүлөр да биле элек болчу. Эч ким билчү эмес да. Өзү эле бүт айтып салат атпайбы? Сүйлөшпөйбүз деп айтабыз негизи деп коёмун. Бирок сүйлөшөбүз деп. Жакшы. Негизи көбүнчө сизге көз түшөт болуш керек. Анткени эми атаңыз дагы, апаңыз дагы эл билген, эл тааныган адам, эл көзүндөгү адам дейт. Анан баягы сиздердин ар бир кадамыңыздарда эле, ай бул жанагы Арнистин, бул жана Альбина Имашованын кызы да деп элечи. Кандай экен ушундай өтө популярдуу кайнена кайнаталуу болгон? Ооба, азыр мурда байындагы образдар менен таанса, азыр дагы бир эме кошулду. Ушинтип да таанып калышып атат. Жакшы бирок. Жакшы эле. Жакшы дегенче эле бизде көрөрманыбыз келип калган экен, кабыл алганга даярбыз. Алло, саламатсызбы? Көрөрманым. Эфирдесиз, үнүңүздү өйдөрөөк чыгарып алыңыз. Мен Нуркул байке менен Мадалина эжем вайндан калтырбай көрөм, вайн мага жакшы билем, мага абдан жагат. Дагы? Рахмат чоң, комплимент айтып коюн деген экен. Дагы бир көрөрманыбызды кабыл алалы. Алло? Дегенче кетип калыптыр. Сиздердин вайныңыздарды калтырбай көрөт окшойт, жаш сиздердин көрөрмандарыңыздар экен. Чоң рахмат. Негизи эле ушул биздин баракчабыздагы бардык көрөрмандарга эфирден пайдаланып чоң рахмат айта кетебиз. Колдооңуздар үчүн чоң рахмат. Негизи эле баягы үйлөнгөндөн кийин мындайча айтканда дагы бир суроо берейин десем, көрөрман берейин деп атыр. Мейли, көрөрманыма кезек береличи. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким? Мен Eskil областынан Самсата. Атыңыз? Бегимай. Бегимай, келиңиз, сурооңуз же калуу тилегиңиз барбы? Мен халық телевизор суроомдагы. Сиздерге үзүлөр катчасы калам. Моделин айдым, сиз канча жаштасыз? Дегенче үнү жакшы угулбай калды окшойт. Үй бүлөлүк бакытка алайым деп сиздерге калуу тилек айтып өттү. Дагы көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз ким?
Менин атым Азамат. Азамат, кош келипсиз. Куттуктайсызбы? Бир суроом бар эле. Албетте. Нуркулбай ошол неме кино тартат да, Ооба. Ошол мен таланттык чеберим бар, мындай актерлукчу. Ошол анан жакын каралса кино тартып калса мындай чакырып кое алабы дедим. Жакшы, рахмат Азамат. Мына ушундай талантын ачкысы келген жаштарга кандай кылсак болот? Сиз сценарист катары көрөсүз, ар бир каарманды мына ушундай образда болсо депчи. Сиздин Instagram баракчаңызга жазыш керекпи? Ооба, негизи эми кастинг болсо же жаңы тасмага мындай ролдорго балдарды издесек, Instagramга дароо эле Instagramга чыгарабыз, номерлерди, ушул номерлерге байланышкыла депчи. Ошол жакта эле карап туруш керек го дейм. Азыр деген эми кино тарткан студиялар деле көп. Ошондой режиссерлордун баракчасына көп подписка кылсы. Мүмкүн сиздин тасмаңызга тартылгысы келип аткандыр. Буюрса, анда менин баракчамды карап туруш керек. Сиздин баракчаңыз. Кастинг болсо сөзсүз кабарлайбыз. Жакшы. Келечекте буюрса мына ушул кесибиңизди аяктагандан соң кайсыл форматтагы алып баруучу болгуңуз келет? Көңүл ачуучу же изилдөөчү журналист катарыбы же жазуучу журналист катарыбы? Кайсыл тармакты тандадыңыз азыр? Мен Instagramдан эметкен журналисттер бар го. Жаңы жаңылыктар болсо чыгарып турган, ошондой болгум келип аткан. Буюрса 4 жыл окуйсуз. 4 жылдан кийин да каалооңуз болсо 2 жыл магистратураны окуйт экенсиз. Анда жолдошуңуз сизге көмөктөшүп турат турбайбы? Мындай көндүңүзбү? Жолдошум, күйөөм деп айткан сөзгө негизи 3 ай 9 күндүн ичинде. Ооба. Ооба. Сиз келинчегим деп. Мен көндүм. Азыр келинчегим экөөбүз, келинчегим менен деп ушинтип көп сүйлөп калдым. Ошо. Нуркул менен дейм. Нуркул мырза менен деп. Жакшы экен, жакшы. Кубанычтабыз. Анан эң алгачкы баягы эми үйдө жашадыңыздар да, чогуу ата-энеңиздер менен. Ооба. Бир аз. Ошол маалда кандай кызыктуу окуялар болду үйдө? Кызыктуу окуя жолугум чыгып кеттим окшойт бир жолу, Ой. чыккан жоксуңбу? Анда мен сценарий жазып атамбы? Комедиянын сценарийин. Ооба. Жеңем беле ушундай бир окуя болгон, жолугум чыгып кеткен. Кызыктуу окуялардан сен айтпайчы, сен эмне болду эле келиндин эң алгачкы келген күнүңүздө кандай кызыктуу? Үйдү тааныбайсыз, башка эле үйдөсүз. Иштекеде болгон жок вроде. Баары жакшы болгон. Баары ойдогудай эле. Ооба, кадимкидей эле. Жакшы. Демек, сиздин үй бүлөңүз Мадаленаны өзүнүн кызындай эле кабыл алды окшойт да. Ооба, эркин эле, кенен эле, апам деле жакшы эле. Ошондуктан бат эле тил табышып, өздөрүнүн секреттери да бар өзүнчө мага айтпаган. Жакшы. Анан Instagramда бири-бириңиздерди карап турасыздарбы? Мындай бири-бириңиздердин Instagramыңыздар бири-бириңиздерде барбы? Сиз Нуркулдун телефонун текшересизби? Сиз Мадаленанын телефонун текшересизби? Жок, андай жок. Мен паролун билбейм, мисалы үчүн. Мадаленанын паролун билбейм. Сен мен билесиң? Жок, Нуркул негизи билет да. Айтып берем, мен паролум мондай, мен паролум мондай болчу деп, вообще баары бир окшойт. Чын эле билбейм паролун. Сен мен билбейсиң? Жок. Точно? Ооба. Точно. Что-то бирөөлөрдөн эле отписка болуп кетип атат. Коллега кыздардан отписка болуп кетип атат. Сен коллега кызың жок да? Бардыгы мырзалар, Бардыгы мырзалар. Жакшы. Соңку учурда, мисалы, азыркы эми заманбап жаштарда TikTok актуалдуу болуп калды деп атпайсыздарбы? Анан негизи план коюп алуу болуп атабыз. Сиздер могу күндө могу съемканы тартып алышыбыз керек, могу күндө момча TikTok тартып жолубуз активдүү болуп, ушул учурда азыр экөөбүздүн баягы элдин баардыгы билип, элдин баардыгы көз салып турганда кармап калалы ушул жылдызыбызды деп. Ошондой ойлор болуп атат. План коюп атабыз. Момча TikTok'ту мындай тартып салалычы деп атабыз, бирок чын эле жумуштан мен бошой албай калып. Сиздин жумушуңуздун графиги кандай? Жумуш дегениңизге караганда. Жумуш графиги ушундай эле, любой момент эле съемка болуп кетет. Сценарий жазыш керек болуп калат вайындарга. Жакында жаңы тасма бүтүрүптүрсүз. Бүттүк 50 квартал студиясынын тасмасы, Кудай буйрса, 2023-жылы 23 февралда кинотеатрларга чыгып баштайт. Талаш деген сон комедия. Сценарий сиздики? Жок. 50 кварталдыкы. Чогуу биргеликте тарттыңыздар. Сон мен сиздер менен негизи ардактуу көрөрманым, менин кошуналарым болот. Бир үйдө жашайбыз. Кошуналарым менен эфирде отурган аябай жакшы экен. Кошуналарым анда сиздер менен коштошууга убакыт келип калыптыр, көрсөтчү. Аябай көпкө сүйлөшкүм келген, бирок тилекке каршы убакыт соңуна келип калыптыр. Үйгө барганда чай ичип анан эфир жөнүндө сүйлөшөлү. Сиздерден элге кайрылуу, элге жакшы каалоо тилектер болсун. Маделин, сен башта мен топ коеюн,
Силерге чоң рахмат чакыргандарыңызга, баарыңарга чалып, жакшы тилектерди айтканыңарга рахмат. Ошо. Мен дагы Мадаленанын айткан сөздөрүнө кошулам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мына үйлөнгөндөн бери эле канчалаган сонун каалоо тилектер болуп атат. Сонун жагымдуу сөздөр болуп атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Айткан жакшы каалоо тилектериңиздер сиздерге да буйрусун. Сиздерге да ошондой жакшы нерселер болсун дегендей. Анан жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат чакырганыңыздарга. Кудай буйрса дагы көп келип туралы. Анан кыргыз эли 7 миллион болгонубуз менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Буйрса биз дагы аракет кылып атабыз. 8 миллион чыдабы? 8 миллион. Жакшы, үй бүлөңүздөрдө бакубатчылык болсун, ырашкерлик болсун, ар дайым катарыңыздар толукталсын, эки башыңыздар үчөө болсун. Студиябызга чакырсак жок дебестен келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Ардактуу көрөрманым, биз болсо эфирди улантабыз. Бүгүнкү 1 сааттык эфирдин жарым сааты тилекке каршы артта калыптыр. Эми 30 мүнөттүк убакытта кимдер болот деген суроону бул видео композициядан соң сиздер менен биргеликте айтмакчыбыз. Шекер экен видео композициясы. Айдана Декардасын. Сонун шоу долбоору түз эфирде. Ар бир көрөрманыбызды кайрадан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Караңыздарчы, эшиктеги аба ырайы канчалык муздап кышка жакындап бара жатсак дагы жан дүйнөбүз ар дайым жаз жана жай болууга муктажбыз. Бүгүн бизде экинчи бөлүктүн коноктору ким деп турган болсоңуздар, дүйнөнү сулуулук сактайт дейт. Ал эми сулуулук болсо, мына ушундай эл аралык сынактар менен биргеликте өткөрүлүп келет. Кыргызстандан мына ушундай өзүнүн дүйнөлүк деңгээлдеги жаштарды сулуулук сынагына жөнөтүп жүргөн Avanta Models агенттиги жакында Кыргызстан үчүн чоң бир белек кылды. Кореяда өткөн мына ушул Face of Asia 2022 сынагынын жеңүүчүлөрү бүгүнкү студиябызда отурушат. Алар кимдер деп турган болсоңуздар, бизде Мамыров Мурат мырза, Султанбаева Алия жана Ванесса. Кош келипсиздер. Рахмат. Студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Өйдө турганда 2 метр болуп калат го, боюңуздар канча негизи? 1.80. Сиздики? 1.93. 1.93. Сиздики? 1.80. 1.80. Тааныштыра кете турган болсок, мына ушул Кыргызстандан атайын канча болуп бардыңыздар эле? Кыргызстандан биз негизи 4 болуп бардык. 4. Асхат келбей калды. Үчөөбүз келдик. Жакшы, эң башкы мына ушул канчалаган Орто Азиядагы алдыңкы мамлекеттер арасындагы мына ушундай чоң бир сыйлыкка ээ болуп келиптирсиздер. Мынакей сыйлыктын ээси, жеңүүчүсү Ванесса жанымда отурат. Куттуктаймын. Азамат, сиз Кыргызстандын кызыл байрагын ошол жакта дагы желбиретип келдиңиз. Айтыңызчы, жеңем деп ойлодуңуз беле? Жеңишке ишендиңиз беле? Кореяга даярданып баратканда мен өзүмө цель койгон болчумун, топ 10го кирем деп. Уже уверенно нацелилась на топ-10, бирок гран-при алам деп ойлонбой жокмун. Бирок күтүүсүз болду. Сиз үчүн, Азаматсыз. Айта кетсеңиз, бизде Мурат мырза, сиздин колуңуздагы байге эмне байге, ким тарабынан берилди? Бул эң башкы спонсорлордун бири. Ушул сынагын Spofit деген онлайн спортивный платформанын компаниясы. Ошо сынагына ээ болдум. Жакшы, Азаматсыз. Сиз топ 10 сулуу айымдардын катарына кошулдуңуз. Кубанычтабыз. Негизи эле ал жактын эми ар бир улуттун өзүнүн сулуулукка болгон көз карашы башкача да. Эми Европа менен Азияны такыр салыштырууга болбойт. Бирок бул жерде жалаң Азия аралыгындагы айымдар жана мырзалар катышты. Анан баягы конкуренттер көп бекен? Атаныштар көппү? Аябай көп болду. Негизинен 15 странадан 56 участник келди, катышуучу болду, финалисттер. Ошолордун арасынан Ванесса эң биринчи гран-прини утту, биз болсо мен топ 10го кирдим. Мурат болсо спонсордук призге ээ болду. Жакшы. Ванесса, сиз Кыргызстанда мындай Кыргызстан сулуусу, Кыргызстан периси өңдүү мындай сынактарга буга чейин катышып жүргөнсүзбү? Мен биринчи жолу ушундай конкурска катышкан болчумун. Модельный сферада мен уже 2 жылдай эле. Кайсыл агенттик сиздерди жөнөттү? Мына ушул бизди көрүп жаткан көптөгөн жаштар дагы мүмкүн өздөрүн, мисалы, бойлору сиздердикиндей зыңкыйган, келбети келишкен, бирок мен кайсыл жака барарымды билбейм дегендер болсо керек да. Кимдер жөнөттү? Кантип барып калдыңыздар? Ким тараптан сунуш болду?
Аванта Models'ta негизи кастинг болгон болчу башында. Витлайн, Виталина кастинг менен өтүп, ошентип жиберишти бизде. Айта кетсек, биздин менеджерибизге, биздин модельный агентствобуздун директорубузга Бек байкебизге чоң ыраазычылык. Бизди жиберип, жардам берип, аябай жакшы болду. Ошо жардамына аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мен ошол сөздү угайындап аткан болгон. Жакшы. Анан сизди болсо көптөгөн мамлекеттик иш-чараларда да ар дайым көрүп жүрөбүз. Баягы социалдык тармактарда өтө активдүү, баягы кеп кылган, өтө баягы талкуу жараткан кыздардын, эки кыздын бирөөсү экениңизди туура студиядан эле тааныдым. Ошол маалда кандай сезимдер болду? Баягы башыңыздардагы салынган жолукту туура эмес салыныптыр деген сыяктуу сөздөр айтылбадыбы? Ооба, быйыл болсо июль айында, август айында президенттер тосалды. Ошонун эки кыз тосалды. Бирөөсү мен, бирөөсү экинчи кызы Такмина. Анан көптөгөн адамдар болсо жакшы пикирлерин, комментарин жазып келди, бирок ошондой эле хейтерлер да көп болду. Анын болсо хейтерлер биздин келбетибизге, баш кийимибизге асылгандар да болду. Бирок негизи бул болсо бир эле дизайнер эмес, несколько дизайнерлердин коллаборациясы болгон. Ошондуктан кичине даана кыргызча болбой калды да. Бирок жүрөккө катуу тиет мындай сөздөр. Негизи катуу тийген, мен ыйладым. Ооба. Мага поддержка кылгандар Бек байке болду, менин апам болду. Бирок бир сааттай туура эмес комментарий угуп калдым да, ошол аябай кыйналып чыктым. Бирок кийинче түшүндүм что бул жөнөкөй адамдардын эле сөзү, ал ата-энемдин айткан сөзүнө кирбейт. Ошондуктан бул жөн эле хейтерлердин сөздөрү да. Жакшы, анан модельдик тармак негизи Кыргызстанда жакында гана өнүгүп келе жатат. Бул тармак бизде эми башка мамлекеттерге салыштырмалуу, Кореяга салыштырмалуу эми ылдыйда эле болуш керекпиз, же кандай экен? Кандай өзгөчөлүктөр көрдүңүздөр Кореядан? Эми негизинде бизде бул сфера көп деле не сильно развита. Анан ал жакка Кореяга барып келгени менен биз аябай көп жакшы нерсе көрдүк. Анан Кореянын адамдары да өзгөчө мындай жакшы экен да, иши барсаң калгың келет, кеткиң да келбейт, бирок үйдөгүлөр да күтөт. Ошондуктан именно модельный сфера жактан ал жакта бул өтө жумуш катары эле эсептелет экен. Ошо ал жакка барып деле биз деле ар бирибизге стипендия берди. Стипендия берип, ошол жакта университетине тапшырып, модельный сферасы бар экен университетте. Көрсөм болобу? Болот. Албетте. Анакей. Стипендияларга Шиньян, Шиньян университет, Шинхан университети. Сиздерге мына ушундай чоң мүмкүнчүлүк берилген турбайбы? Ооба, негизинен бул Шинхан университетинин модельдик факультети экен. Бизге мүмкүнчүлүк берди. Эгер биз ушул университетке тапшырып калсак, анда бизге стипендия дагы берүүгө. Азаматсыздар, бул жака барып окуу планда барбы? Ойлоп атасыздарбы? Албетте. Ванесса, сизчи? Бар. Барып окуп, дальше модельныйдан развиваться этип. Демек көзүңүздөр ачылды. Бул модельдик тармакта бир гана ушинтип эле баягы кандай десем, Кыргызстандын сулуусу аталып гана токтоп калбастан, Инстаграмда гана модель болбостон, дүйнө жүзүнө да чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан Мурат мырзага суроо бергим келип турат. Негизи кыргыз эли, негизи ата-энелерибиз, улуумун, сиздин ата-энеңиз деле мен модель болом десеңиз, уулуна башкача карады болуш керек, Жок, мне с родителями на самом деле очень повезло, потому что не дегенде мен деле көчөдө балдар менен чабышып жүргөн балдардан бири болчумун. Анан бир тууган байкем 2018-жылы баштадым. 2018-жылы ата-энем айтып калат, Мураттан жакшы бир модель же актер чыкмак деп. Анан ошентип ата-энем модельный агентствого берейин деп чечти. Ошентип кирип, катышып, бир айдын ичинде мага аябай жакшы прогрессти көрүп баштадым. Ошентип жакты. Ошентип бияка да келип калдык.
Жакшы. Негизи анан башка дүйнө жүзүндөгү канчалаган мамлекеттердин эң мыкты деген модельдери да катышты да. Мен мисалы Казакстандыкын көрдүм, алар менен силерди салыштырган видеолорду да көрдүм. Конкурс жөнүндө айтып бериңиздерчи, канча этаптуу болду, кантип чыктыңыздар, кандай форма кийдиңиздер? Негизи конкурстан 3 этап болду. Биринчи этап болсо онлайн голосование, именно Кореяда жүргөндө 3 этап болду. Биринчи этап болсо онлайн голосование өттүк. Экинчи этап болсо бизге спонсорлордун демөөрчүлөрдөн продукция берилди. Ал продукцияларды биз болсо интернет баракчаларыбыздан, Instagram баракчаларыбыздан реклама кылыш керек болчубуз. Видео тартып, сүрөт киргизип. Бул экинчи этап. Үчүнчү этап болсо бул финалдан национальный кийимдер менен чыккан жана финалда вечерний кийимдер менен чыккандан кийин жюрилердин берген добушу, голосу. Вот 3 этап болот. Жакшы. Ванесса, эмне өзгөчөлүгүңүз менен сиз ушул башкы байгеге жетип калдыңыз деп ойлойсуз? Негизи биз Кореяга келгенден бери за нами наблюдали. Бизде көп фестивалдар, показдар болду. Ар кандай мероприятияларда катыштык. Анан ошол жактан төртөөбүздөн өзүбүздү аябай достойно көрсөттүк, анткени Кыргызстан атынан барганбыз. Ошондон бери биз наблюдать этип, ким достойныраак деп эме болду да, чечилди финалда. Жакшы, анан колуңуздагы мына ушул статуэтка бул жеңүүчүнүн статуэткасы, Гран-принин ээси. Мынакей. Asian Model Festival in Injeonbu, Injeonbu, Face of Asia Grand Prix дейт. Мынакей. Winner деп турат. Бул жерде жеңүүчү деп тастыктап турат. Биздин көпчүлүк кыргызстандыктарга ушул камерадан сиздерге көрсөткүбүз келет. Биздин жаштарыбыз бир гана спорт тармагынан эмес, биздин жаштарыбыз мына ушул өздөрүнүн сулуулук тармагында да көрсөтүп, Кыргызстандын кызыл байрагын Кореяда сонун кылып татыктуу көрсөтүп келишти. Анан мына ушул статуэткадан тышкары сизге акчалай байге берилдиби? Көпчүлүк көрөрмандарды кызыктырып атса керек. Канча суммада, эгер сыр болбосо? $7000. $7000. Сизгечи? Бул сыр боло эле калсын. Сыр боло эле калсын. Бизден Ванессабыз ачык мүнөзгө ак деп эле айтып таштады окшойт. Негизи аябай көп приздер болот. Реклама катары спонсорлордон аябай көп белектер келет. Андан да тышкары бизге ушу 1-2 жуманын ичинде контракт салыш керек Кореядан. Ошо контракт менен Кореяга барып иштеп, анан бул сертификат менен барып окуганга да жетишели деп ойлонуп атабыз. Жакшы. Виза тармагында кандай болду? Виза тармагында сиздер өзүңүздөр кыйналган жоксуздарбы же баардыгын ошол конкурсту сынакты уюштуруп жаткандар мойнуна алдыбы? Виза тармагынан бизге жеңил эле болду, потому что ал жерден Кореядан пригласительный бизге жиберилди. Жана ошондой эле перелетту да обратно, проживание на питание полностью Корея өзүнүн мойнуна алды. Ошондуктан биз өзүбүздүн эле чөнтөбүзгө кетирген акчаны эле алып бардык. $100 $500 чейин эле кетти. Жакшы, бизде көрөрманыбыз бар экен, мүмкүн сиздерге калоо тилек айтат, же болбосо алдагы келечекте модель болгусу келеби? Сурап көрөлү. Ардактуу көрөрманым, сиз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, атыңыз ким? Атым Айпери. Үнүңүздүн ичине өктөмүрөөк чыгарып, суроо болсо сурооңузду, калоо тилек болсо калоо тилегиңизди бере бериңиз. Мен модельдерге ийгилик каалайм. Мындан аркадагы сынактарда жеңүүчү болуштун. Анан мен дагы модель болгум келет эле. Туура басканды үйрөтүп бере алышабы? Жакшы. Туура баскан негизинен болсо Avanta Models'га келип катышса болот. Катышсаңар болот. Биз ошондой эле Avanta Models'тан 2 айлык обучение өтүлөт. Бул туура басканды дефиле, экинчиси фотопозирование. Жакшы, мынакей ар бир нерсени эмне сойсуда касап жасойсун деп коет го кыргыздар. Ошол себептерден бул тармакта профессионалдуу сиздер дагы өзүңүздөрдүн боюңуздар зыңкыйган, бою узун, акылы дагы төп келген. Мен дагы келечекте модель катары Кыргызстандын желеген желбиретем дей турган болсоңуз, Avanta Models'ты сунуштайт экенбиз. Анткени биздин мына ушул бүгүнкү күндө Кореяга барып келген модельдерибиздин баардыгы ошол жактан чыккан, ошол жактан окугансыздар, Бек мырзанын колунан өткөнсүздөр. Жакшы. Анан мисалы сахнага чыккандан кийин ар кандай учурлар болуп калат да. Кызыктуу окуялар болду эле, мисалы көйнөгүңүздөр таппай калган, же болбосо каблугуңуздар сынып калган деген сыяктуу учурлар болду эле. Негизинде чыкканда уже показ учурунда биз чыгып эң кыйынкы нерсе
сен жалғыз емес, өтө көп Азия Model Festival окшош показлар 60 адам чыкты. Арасында бирөө ката кетиргенде аябай приходится импровизацияга келип, уят болбош үчүн артынан да ката кылып барыбыз ошентип ситуациядан чыгып кеткенге аракет. Бири-бириңиздердин артыңыздар жаап эле жүрүп турбайсыздарбы анда? Жакшы. Сиздердечи кыздарда кандай мындай кызыктуу окуялар болот сахнага чыгаар астында? Бизде финалга чыкканда пол оказывается тайгалак экен да. Биз деген туфли кийип чыкчубуз да, каблуки кийипчи, анан кийин басканда тайгаланып кетип ошол моменттер болду да. Бирок ошондой эле камера таратканда аны байкаттырбаганга аракет кылдык. Ошондой. Анан Ванесса, айтсаңыз, Кореяда калып калуу максаты жокпу сизде? Бар. Канча жылга контракт түзүп атасыздар азыркы учурда? Кореяга? Кореяга мисалы сунуш тартышып атабы, контракт түзүп атасыздарбы? Контрактка пока түшө элек. Уже жакында 1-2 жумадан кийин азыр сүйлөш маалы только. Сүйлөшүлүп атат, буюрса алдыңкы күндөрдө жыйынтыгын көрөт экенбиз. Жакшы. Негизи эле корей тилин билесиздерби? Билбейбиз. Окуганга аракет кылабыз. Ал жакта кайсыл тилде сүйлөшүп аттыңыздар анда? Англисчеби? Англисче сүйлөп аттыңыздар, э? Өзүңүздүн кесибиңиз ким? Кайсыл жактын кызы болосуз, Ванесса? Профессия ваша, откуда вы? Профессия? Вот. Мен азыр КРСУда окуйм, на дизайнер одежды. Жакшы. Вот. Кайсыл жактын кызы болосуз? Каякта төрөлгөнсүз? Каякта өскөнсүз? Бишкекте төрөлгөм, бирок 14 жыл Россияда, Якутияда жашагам. Кичинеге кезимден бери сценада выступать этем, конкурстарда, кыргызская эстрадада да, фестивалдарында участвовать этип жүргөн болчумун Якутияда. Жакшы. Сиз каяктын жигити болосуз? Мен негизи Жалал Атта төрөлгөм. Жалал Атта чоңоюп, өсүп, анан шаарга көчүп, биякта окууга тапшырдым. КГУста университетинде менеджер факультетинде окуйм. Азыр ошо окуп параллельно моделдикти айкаштырасыз. Жакшы. Жумушта жүрөм. Сизчи каяктын кызы болосуз? Мен негизи Бишкекте төрөлгөм, бирок өзүм ысык көлдүн аккуусумун. Ысык көлдүн аккуусу. Национальный университетте юридикалык факультетте окуп келип жатам азыр. Аванта Моделста негизи 4 жылдан бери иштеп келип жатам. Жакшы, убакыт тез өтүп атат. Ар бириңиздерден бир кыска калуу тилектер болсун, элибизге көрүп жаткан жаштарга мүмкүн. Келиңиз, Ванесса. Ата-энеме, Бекбакиге. Мен ата-энеме чоң рахмат айткым келет, туугандарыма, анткени алар мага аябай поддержка берип, уверенность мага ошончо неме болду. Вот. Бекбакиге да чоң рахмат айткым келет. Рахмат. Келиңиз сиз. Биринчи очередь ата-энеме рахмат айткым келет. Анан Бекбайке эжебизге, Виталина эжебизге конкурс менен жардам бергенине аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан ата-эне, дос балдарды досуңар, балаңар ушундай чоң ачылышка келип атканда критикага келтирбей, наоборот, поддержка берип, колдоп койсо, колдоп койгонуңар абдан жакшы болот негизи. Жакшы, келиңиз. Мен эмне гана болбосун, колдоп келген, күйүп келген мен апама колдоо жолдойм. Жана ошондой эле Аванта Моделстун биздин менеджерибизге, Бекбакиге жана Виталина эжеге. Рахмат жаштар, Кыргызстандын желеген ушинтип бийик жерлерде байрагын көтөрүп жүрө бериңиздер, сыймыктанабыз. Ардактуу көрөрманым, мына ушул кимдер менен кеп кылды деп турган болсоңуздар, мына ушул Кореяда өткөн атайын Face of Asia 2022 сулуулук сынагында Кыргызстандын желегин татыктуу желбиретип, 4 сан барса, 4 тең татыктуу мына ушундай орундарды алып келген. Бардык биздин кыргызстандыктарды ушундай жеңиштер менен куттуктайбыз, анткени ар бир күнүбүздө биз сөзсүз жеңишке жетүүгө милдеттүүбүз. Сиздер менен мына
ушул КТРК Музыка телеканалында сонун шоу долбоору болду. Түз эфирдин алкагында ар дайым сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп, жан дүйнөңүздөргө азык бергенге аракет кылабыз. Ал эми сиз болсо биз менен чогуу калыңыз деп айтмакчыбыз. Анткени алдыда жагымдуу музыка, жан дүйнөнү эргитүүгө даярбыз. Алдыда сиз менен чогуу мыкты музыканын алкагында эс алууга көмөктөшөт. Андыктан баардыгыңыздарды биз менен чогуу болуңуздар деп айтмакчыбыз. Күздүн деми сиздин жан дүйнөңүзгө ысык берсин. Анда кызматыңыздарда сиздерди урматтап сүйгөн кызыңыздар Азада Жамгырчиева болду. Кайрадан эмки эфирде амандашканга чейин аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.